Жумгалда көчкү жүрүп көмүр казуу токтотулду. Мигранттарды мыйзамсыз иштеткенге жардам берген. Грек-Рим күрөшү боюнча Кыргызстан 7 медаль жеңди. Ысык көлдө Ала-Тоо резорт комплексинин Асма Аркан жолуна керектүү жабдыктар жана шаймандар Австриядан алынып келинди. Бул тууралуу Ала-Тоо резорт мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Ушул тапта чет элдик инженерлер Асма Аркан жол салына турган аймактарга техникалык жолдорду куруп жатышат. Курулушка керектүү арматурадан кесиндилер жасалууда. Эми жаңы алып келинген жабдыктар менен мамылардын пайдубалын түптөө иштери башталат. Белгилей кетсек, курула турган жолдун жалпы узундугу 4 чакырымды түзөт. Ысык Ата районунда Сары Жон асыл тукум канаттуулар заводунун курулуш иштери башталды. Ведомствонун маалыматына ылайык, ачылышта министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев капсула салды. Завод ишке кирсе, 40 жумушчу орун түзүлүп, жылына 13 миллионго чейин балапан чыгаруучу инкубатор курулат. Жумгал районунда жер көчүп, көмүр казуу иши токтотулду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Дүңгүрөмө айылындагы Как тилкесинде Mineral Prime ишканасынын көмүр казып чыгаруу карьеринде жер көчкү түшкөн. Жер көчкүнүн көлөмү болжолдуу 1 миллион куб. Белгилей кетсек, аталган карьерде коопсуздук эрежелери сакталган эмес. Көчкү жүрдү деген жер учурда бир аздан жүрүп жатат. Эч кандай жоготуулар жок. Техникалар баары, адамдар баары коопсуз жайга чыгарылган. Şurada havalı, tınç. УКМК тарабынан мыйзамсыз эмгек миграциясына каршы күрөшүү боюнча иш-чаралардын алкагында Бишкекте тигүү цехи аныкталып, анда Түштүк Азия мамлекеттеринен келген 20 чет элдик жаран тиешелүү уруксат кагаздары жок, жашап жана иштеп жүргөндүгү белгилүү болду. Өзүн улуттук коопсуздук органдарынын учурдагы кызматкери катары тааныштырган жаран имараттын ижарачысынан мигранттарды мыйзамдаштырууга көмөк көрсөтүп, текшерүүлөрдөн жаап жашыруу үчүн олуттуу суммадагы акча каражатын алган. Ал УКМКнын мурдагы кызматкери болгон. Учурда ал кармоочу жайга киргизилди. Түркиянын Анкара шаарында эл аралык Анатолия 2025 атайын багыттагы машыгуу болуп өттү. Ага Түштүк Батыш оперативдик командачылыгынын чалгындоо бөлүктөрүнүн аскер кызматкерлери катышты. Коргоо министрлигинин маалыматына ылайык, бул көп улуттуу машыгууга катышуунун максаты биргелешкен операцияларды жүргүзүү жөндөмүн жогорулатуу жана өнөктөш мамлекеттер менен аскердик кызматташууну бекемдөө болуп саналат. Бишкек Арена муз аянтчасында Грек-Рим күрөшү боюнча өспүрүмдөр арасында Азия чемпионаты жыйынтыкталды. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришкендей, мелдешке Борбор Азия өлкөлөрүнөн сырткары Индия, Түштүк Корея, Түндүк Корея, Иордания, Тайбей жана Япониянын спортчулары катышты. Жыйынтыгында Кыргызстандын курама командасы 1 алтын, 2 күмүш жана 4 коло медалга ээ болду. Америка Кошмо Штаттарынын Техас штатында сел жүрүп, натыйжада 79 адам каза тапты. Бул тууралуу Интерфакс жазды. Маалыматка ылайык, көз жумгандардын ичинен 28-и балдар. Техас штатынын губернатору Грег Эббот дагы кеминде 41 киши дайынсыз жоголгонун маалымдады.